Саламатсыздарбы, Нур телеканалынын эфиринде чоң формат программасы 2021 жыл Кыргызстанда биринчи кезекте шайлоо менен эсте калчудай болуп жатат. Анткени жыл башынан бери 3 шайлоону өткөрдүк. Анын ичинде президенттик шайлоо, жергиликтүү кеңештерди шайлоо жана жакында ноябрда болуп өткөн парламенттик шайлоону дагы баштан өткөрдүк. Кыргызстанда президенттик башкаруу формасын киргизген жаңы конституция кабыл алынып, жогорку кеңешке жаңы система менен шайланган депутаттар келди. Жогорку кеңештин мөөнөтү узартылган 6-чакырылышы саясий реформаны ишке ашууда негизги таяныч болду десек болот. Жүзөгөн мыйзамдар кайра каралып, кылмыш, салык кодекстери жаңы кабыл алынды. Ошондой учурда бул жылдын алкагында башка да саясий окуялар да орун алды. Ал боюнча да кенен токтолобуз. Эркин Абрсакович, ошол бул жылдын өзгөчөлүгүнү эмне дейт элеңиз? Жана бир саясий баң сиздин. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн бардыгыңыздарды кирип келе жаткан жолборс жылы жаңы жыл менен куттуктайм. Албетте Кыргызстан үчүн кийинки жыл өтө жооптуу экономикалык жогорулоонун, саясий стабилдүүлүктүн жылы болот деген терең ишенич бар. Себеби дегенде Кыргызстан өнүгүүнү көздөй бет алып аткан маалы деп эсептесек болот. 2021 жылдын жыйынтыктарына токтоло кете турган болсок, экономикалык эле эмес, саясий жагынан, маданий жагынан дагы бир топ жакшы жылыштар, жаңылыктар болду десек болот. Мына Кудайдын кулагы сүйүнсүн, Кыргызстан көчмөндөр оюну боюнча бренд катары ЮНЕСКОнун маданий баалуулуктары боюнча каттоодон өттү. Бул чоң жеңиш. Себеби дегенде келечекте туризм даатында башка жактарына маданияттын жогоркулугун, биздин тарыхыбызды тааныштыруу боюнча бир топ жакшы инвестицияларды тартып келет деген чоң ишенич бар. Экинчиси, мына өзүңүз жогоруда белгилеп өттүңүз, саясий стабилдүүлүк пайда болушуна жаманбы жакшыбы өткөн 6-чакырылыштын депутаттарынын салымы чоң. Себеби дегенде өлкөдө олку солку болгон жок. Эми экономикабыз алдыга өсүп кетти десек болот, бирок каалагандай эмес. Мисалы үчүн бюджеттин мурунку коррупциялык элементтер менен болуп келген көптөгөн жолдору бөгөт буулду, бөгөт коюлду. Ошого байланыштуу мына салык маселесинен алып келе турган болсок, 20 миллиарддын тегерегиндеги кошумча салык түштү. Бажыканадан да алып келе турган болсок, бир 2,5-3 миллиарддын тегерегинде дагы кошумча салыктардын түшө турганы көрүнүп турат. Бирок багыл экспорт импорт соода балансын алып келе турган болсок, тышка ташып чыгаруучу биздин көптөгөн товарларыбыз тышка ийгиликтүү чыга алган жок. Евразиястын алкагында же болбосо бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун бизге берген презенттерин толук кандуу пайдалануу менен Кыргызстан өз үлүшүн толук кандуу ала алган жок. Муну моюнга алуу керек. Коррупциялык элементтер менен күрөшүү боюнча бир топ алгылыктуу окуялар болду. Багыл жеп ичүү жана бюджеттен салыктан качуу маселесине белчесинен батып калган кээ бир жетекчилердин кайта мамлекетке төккөн акчалары коррупциялык элементтен түшкөндүн баары 8 миллиарддын тегерегинде болду. Бул албетте жеңиш десек болот. Бирок бул башталышы гана. Кыргызстандагы эл аралык эксперттердин, бүткүл дүйнөлүк финансылык институттардын баалоосу боюнча биздин Кыргызстанда көмүскө экономиканын көлөмү 70%га чейин деп айтып жүрүшөт. Бизде иштей турган жумуш орундарын түзүү маселеси дагы проблема жаратып атат. Бирок быйылкы жылда мындай пандемиянын убагында көптөгөн ишкана мекемелерге чектөөлөр кирди. Абдан көп эле тоскоолдуктар, бут тосуулар болду. Мына өндүрүшчүлөр деле менин айтканымы төгүндөбөс керек. Бизге инвестиция шундай жаман акыбалдарга карабастан 503 миллион доллардын тегерегинде келди. Же болбосо өткөн жылга салыштырмалуу 26%га көбөйдү десек болот. Бул дагы болсо жеңилдик. Ал эми мамлекеттик банк болгон 3 банктын Керемет, Айыл банк жана РСК үчөөнүн базасында коммерциялык банктарды эсептелбаганда 5 миллиарддын тегерегинде кредиттер жеңилдетилген берилди. Ипотека маселеси жолго коюлду. Соода өнөктөштүк, партнердук маселелер бир топ жолго коюлду. Бирок дагы эле болсо Кыргызстан толук кандуу тышкы экономикалык байланыштарды толук кандуу өзүнө келтирген жок. Кээ бир гигант ишканаларыбыз токтоп турат дагы эле болсо, толук кандуу ишке киришип, кошумча жумуш орун түзүү менен бала төрөй турган, же болбосо иштесе ишке тойбой турган Кыргызстандын жаштары
эмгекке жарамдуу жаштары миллион тегерегинде сырт жакта жүрөт. Мен айтар элем, ошолор жиберип аткан 2 миллиарддын тегерегиндеги доллар менен биз анча-мынча тиричиликтер жасап атабыз да, эл өзү менен өзү болуп калган мезгил. Ошон үчүн биз жумушчу орундарын түзүү үчүн жерде жергиликтүү бийликтер менен биргелешип биздин ишкерлерди колдой турган мезгил келди. Ошон үчүн мен айтар элем. Бирок бул дагы эле жеткиликтүү эмес. Бишкек, Ош жана Чүй облустарынын территориясында гана абдан активдүү кетип атат бул. Башка жактар жөн эле жүрүшөт. Ошон үчүн багыл жөнөкөй жарандарга шарт түзүп берип, коркпостон өзүнүн каражатын кичи мекендерине салсын. Аймактарды өнүктүрөлү дегенибиз менен биз аймактарды мындай жеткиликтүү колдой алган жокпуз. Ошон үчүн приоритеттүү багыт катары биз аймактарды, айылдарды өнүктүрсөк гана ошондо биздин борборубуз жалпы республика өнүгөт деген менде терең ишеним бар. Канат мырзадан сурам келди да, ишке катары эле ушул 2021 жылдан башынан бери эми саясатты коелу, эми ишкерлерди колдоо мезгили келди деп өлкө башчысы да айтып кетти да. Сиз өзүңүз ушу ишке катары ушу сезе алдыңызбы, ушу өлкөдө болуп жаткан ушу реформалар негизи мындай жон териңиз менен сезе алдыңызбы, ушул ишкерлерди колдоо чынында эле Кыргызстанда пайда болду деп? Анткени бүт тосуулар жетиштүү да, ар кандай салык кодекстер бар дегендей, ошондой бул боюнча оюңуз кандай? Негизи биздин президентибиз жакшы ниеттерин айтып атат. Ишкерликти колдош керек деп. Мындай негизинен алганда мамлекетибизде тынчтык бар. Биринчи тынчтык керек экен. Тынчтык болсо, анан ишкерчиликти жүргүзсө болот да. Мен башка чет элдерде кээ бир ишкер достор менен сүйлөшкөндө алар угуп калам. Кыргызстанда негизинен бул тынчтык бар, анан диний эркиндик бар депчи. Анан калганы да пара болсо деле аны чечсе болот экен дейт да, коррупция болсо деле чечсе болот экен. Негизи тынчтык бар. Анан бирок негизинен мындай ишкер катары мамлекеттен мындай жардам бериш керек деп, ошо ниеттер жакшы, бирок азырынча мындай сезиле элек да. Акылбек мырза, биз шайлоолорду баштан өткөрүп, бул боюнча дагы жакшы Кыргызстан бир жыйынтыкка чыкса болот да. Биз башында айткыла эле дүйнө таң кала турган таза шайлоолорду өткөрө алабыз деп. Канчалык, кандай деңгээлде өткөрдүк шайлоолорду? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Мен дагы эмне дейм, ушу келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Эми шайлоо мурдагыларга караганда бир топ жакшы өттү. Эч бир эмеси жок, жакшы бир көп жанагындай мыйзам бузуулар болгон жок. Эми жакшы эле болду дейм. Ушу азыркы биздин президенттин таза шайлоо өткөзөм деген шайлоосу жакшы эле болду. Шайлоо эч бир көп деле нааразычылык болгон жок. Эми утулгандар конечно бир эме кылып, кичине кылышты, а так шайлоо жакшы эле өттү, таза өттү дейм. Жакшы эле болду. Тынысбек мырза, ушул сиз түштүк боюнча маселелерди жакшы билесиз да. Ушул түштүктү өнүктүрүү приоритеттүү багыттар кандай болуш керек? Анткени ошол эле миграция маселеси да көп ушул түштүк аймактардан көбүрөөк пайда болот да. Ушул ички эле тышкы миграция боюнча ушул кандай багыттар болуш керек түштүктү өнүктүрүү боюнча? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Негизги бүгүнкү талкуу маселесинде азыр көтөрүп кетти. Менден бирок айткандар, биздин түштүк жөнүндө сөз суроо берип атасыз. Түштүк жергесинде чынын айтканда түндүк биздин Кыргызстандын түндүк жергесине караганда бир топ миграция күчтүү. Анын баары деле айкын. Себеби дегенде бизден көптөгөн жумуш күчү башка мамлекеттерге кеткен. Муну жашырбайбыз, муну ачыгылайыш керек. Миграциянын агымы көп. Бирок ошого карабастан акыркы жылдарда бир топ миграция төмөндөдү десек болот. Себеби жерлерде ошол биздин барган мигранттар кайтып келген учурлар да бар. Алар келип ушу өзүнүн элине, өзүнүн жерине бир топ ушу жаңы ишкана, жаңы нерселерди курайлы, жаңы ниеттери жакшы келип кургандар да бар. Ошонун эсебинен бир топ төмөндөдү деп анализ кылсак болот акыркы жылдарда. Ошону менен эле бирге, бирок бул дагы эле актуальный маселе болуп эсептелет. Биз эми ал үчүн биздин эми айта кетсем менен жооп берейин. Ошол область боюнча мен экономика министрлигинин
Ошо боюнча аймактар аралык бөлүмүн башкарам. Ошо область боюнча талдап биз ай сайын ушу талдоо жүргүзөбүз. Экономиканын өсүшүнө, экономиканын кандай багыттарды алып атканы боюнча. Негизинен айтсак, Ош обласы 2021 жылды жакшы ийгиликтер менен аяктады десек мен жаңылышпайм. Себеби дегенде мына 11 айдын жыйынтыгы чыкты. 12 айдын жыйынтыгы боюнча биз божомолдорду эсептеп чыктык. Бардык тармактар боюнча реалдуу экономикалык көрсөткүчтөр кандай? Реальный Кагаз түрүндө билебиз, а реалдуу жашоодо кандай? Кагаз эми бул баягы статистикага такалабыз негизинен. Статистика боюнча туура айтасыз. Биз кагаз жүзүндө биздин негизги бардык мен айткандай эле тармактар аткарылды. Бирок ошого дагы реалдуу жактан караганда акыркы жылдарда жаңы ишканалардын пайда болушу бизге бул белги берип атат. Бизде демек реалдуу эле өсүш аракеттер болуп атат. Ошонун негизинде аздан болсо дагы, биз ойлогондой болсо дагы аздан өсүш бар. Статистикага ишене турган болсок, Кыргызстан жакынкы арада кирип эле калган өнүккөн мамлекеттер үчүнчү. Бирок эми чынында эле бир башка маселеге өтөйүн. Өнүгүү маселесинен ушул кадр саясаты Кыргызстанда кандай жүрүп жатат боюнча садырмыздан кene биз президенттик башкаруу формасын өттүк. Канчалык натыйжа берет деп ойлойсуз бул боюнча? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Келе жаткан жаңы жылыңар менен азыркы саясат боюнча президентибиз Садыр Нуркожоевичтин саясаты жакшы болуп жатат. Ал Кыргызстанды өнүктүрүүгө жана ишкерлерди колдоо деп кылып жатат. Колдойбуз деп. Ошол саясатты туура деп эсептейбиз. Демек бул саясат сиз жеке өзүңүз колдойсуз. Эми өнүктүрүү фонддор боюнча сөз кылгым келип турат эркин Абдуллахович. Анткени көптөгөн Кыргызстанда өнүгүү фонддорду түзгөн, ушул эле кыргыз орус жана жакында келишим менен кыргыз өзбек өнүгүү фонддору ачылды. Бул карапайым элге жардам тийип жатабы азыр? Эми бизде фонддор көп эле түзүлүп атат да. Мына бүгүн дагы жарыяланып өттү. Кыргыз Түркмен фонду да пайда болуп атат да. 200 миллион доллардын тегерегинде беребиз деп атышат. Кыргыз орус фондун билебиз, Бишкектеги таасирдүү кишилердин көп эле алып алышып, бөлүп алышып, өздөрүнүн бизнесин, жеке бизнесин өндүрүп кетти. Бирок азыркы мезгилде Садыр Нуркожоевичтин саясаты боюнча да кече өкмөттүн жыйынында айтып өтпөдүбү? Мындан кийин баягы фонддордун ишмердүүлүгү, кредиттердин максаттуу пайдалануусуна терең тыкыр көзөмөлдү күчөтөбүз деп. Эгер ушул маселе жолго салынып кала турган болсо абдан жакшы болот эле. Себеби дегенде баягы фонддор түзүлөт, алар фонддон баягы жеп ичүүчүлөр көп, ортомчулар көп болуп кетип атат да. Маселен, кээ бир мамлекеттер өздөрүнүн каражатын бергенде гранттык дагы берет, кредиттик дагы берет. Кредиттик пайыздары 1,5-2%-тен ашпаган пайыз менен келет. Элдин колуна баягы эң эле арзан укмуш колдоо жүрүп атат дегенде 6-10%-ке чейин болуп кетип атпайбы? Бизде түзмө-түз иштөөнүн принцибин өтүшүбүз зарыл. Жанагы раз Кыргыз орус фонду деп атабыз, Кыргыз өзбек фонду деп атабыз, Түркмен фонду деп атабыз. Ким гана келип түзбөй атат. Керек болсо Венгрия менен дагы фонд түзөбүз деп атпайбызбы? Ошолордун бардыгын баягы ортомчу жок эле түзмө-түз өздөрүнө баягы долбоорлорду берип, мыкты долбоорлорду Бишкектен карап отурбастан алардын өкүлчүлүктөрүн керек болсо ар бир аймакка, бизде 6 эле аймак бар да, ошол 6 аймакка ачып коюп, ошол жерден жактырып түзмө-түз иштесе жакшы болот эле. Алардын өзүнүн көзөмөлүнө дагы элге жакын болуп иштеп, жанагы айкындуулук, ачык саясат жүрө турган болот эле да. Анан экинчиси, мамлекеттик бюджеттен ажыратылган кредиттерге айтым токтолгум келет. Булар абдан бюджет бекитилсин тигүүдө отуруп кеч берилип калып атат. Баягы түштөнүү убагында берилбеген тамакты кийин ичкенде эмне кереги бар деп айтат. Азыртадан биз жазгы талаачылык иштерине даярданышыбыз керек. Азык-түлүктөрдү алып келип, маселен, кайра иштетүүчү же болбосо тамак аш тармагында иштегендерге азыр азык оокаттар, жанагы полуфабрикаттар абдан керек болуп аткан маалда акча жок болуп туруп алышып, кийин элдин баары өзүн баягы май сүт көтүп, жайлоого чыгып кетип, же өздөрүнүн огороддору даяр болуп калганда продукциясынын эмне кереги бар?
Халк өзүнүн тиричилигин өзү кылат да. Ошон үчүн өз убагында кредитти берсек дагы баягы мөөнөтүн узартсак дагы жеңилдете бериш керек. Себеби дегенде мамлекеттик бюджеттен берилгенден алардын 8-10%ке берүү эмне кереги бар? Анан бул жерден мына Канат силер турасыңар. Кредит бергенде дагы баягы баары эле оптом ала берген туура болбойт. Себеби дегенде буларга жанагы залог деген бар эле, ага жана кепилдик фонду келип бир топ жеңилдеп эле калды, туурабы? Залог маселеси чечилди десек болот. Экинчиси, кредит бергенден кийин аны кайта милдеттемеси болуш керек. Мамлекетке эмне бересиң деп. Биздики аны сурабастан эле болуптур. Кредитти ала бер деп коет, кайтарсаң болду деп. Андай эмес. Негизинен кредит бергенде алар кредитти кайсы максатка пайдаланды? Мамлекет менен келишим түзүп коюшуп, ошо мынау баада өткөрүп берип, мамлекеттик закупка деген бар. Мамлекет ошолорду сатып алып, кампасына коюп койсо кыйналбастан, баягы калктын аялуу катмары бар. Бюджеттик ишкана мекемелер бар. Жанагы акча каражат менен каржыланып аткан. Ошолорду азык оокат менен, кийим-кече, башка нерселер менен камсыз кылсак болбой беле. А биз болсо госзакупка деп тендерлерди уюштуруп коебуз. Базардан ар кайсы жактан өзүнүн цехи жок, эчтекеси жок, бирөөлөр эле жөн эле тендерге катышып утуп алып, базардан алып келип бир сапатсыз нерселерди тыгып коюп баасын, отур жолдон коррупция болуп, канчасы камалып кетти. Биз элибизди аябайлыбы жок дегенде. Анан Тынысбек да жакшы айтты. Жер-жерде биздин азаматтарыбыз мамлекеттелик күтүп отура бербестен, маселен кичи мекенине эмне үчүн уюмдашып, топтолуп алышып, бир акционердик коом тиринде ишкана түзүп алышып, ошо жерде баягы биргелешип, акчаларын чогултуп, өзүнүн кичи мекенине акча салып, ошолорду чогуу көзөмөлдөп алып өнүктүрсө жакшы болбой беле? Анан фонддордон акча алган мезгилде деле инфраструктурасын түзүп бербейбиз, же болбосо жер маселесин чечип бербейбиз. Ошонун айынан канчаган биздин эмесмендердин баягы каражаты орусча айтканда отвлекается деп айтсак болот. Же болбосо бюрократиялык аппарат дагы иштеп атат. Оңой менен жер бербейт. Жер берсе дагы жанагы уруксат кагаздары дагы болсо баягы экономика министрлигинин жакшы бир демилгеси иштеп келген колокол коңгуроо. Анан кийин жанагы бирдиктүү терезе деген. Ушуну катуу көзөмөлгө алып, элдик көзөмөлгө албасак болууда эмес. Себеби дегенде баягы айтылганды жер-жерде аткарылбай калып атат да. А Бишкекте баары жакшы деп отчетту бере беришет. Мен ага так ишенбейм. Жаңы салык кодекстерине көз карашыңызды билгим келип турат. Ошол ККМ кассовый машиналар киргизебиз деп атпайбы? Эл канчалык даяр азыр ушундай ыкмага? Жаңы салык кодекс боюнча айта кетсем, мен таанышкандан ал жакта көп эле өзгөрүү болгон жок. Анан жаңы салык кодекси көмүскөдөн алып чыгат дегенине көзүм жетпейт. Себеби ал жакта үстүртөн эле мындай бир аз көргөзмөгө коомдук эмелер болду, бирок мендеги маалыматтар боюнча ишкерлерден барган көп маалыматтарды, сунуштарды кабыл алышкан жок. Анан ал жакта бир эки өзгөрүүлөр, мисалы тоготер жерин айтсак, мисалы мурда өндүрүшчү катары биз кошумча НДСтен сырткары 2% сатуудан салык төлөчүбүз да. Азыр ошону бирге түшүрүп атат. Мисалы Россиядан мага атаандаш товар киргенде ал 1% төлөчү. Мен да 1% төлөйм. Эгерде жергиликтүү ата мекендик өндүрүшчүгө мамлекет чындап жардам бергенде, анда эч болбосо жергиликтүү өндүрүшчүгө ошол салыкты нөл кылмак да, НДСти калтырса дагычы. Ставканы төмөндөтүш керек сөзсүз. Жергиликтүү. Себеби биз билебиз, Россияда рынокто чоң, сырьёда арзан. Биз бул жакта өндүргөн товар аларга атаандаш болуусу өтө кыйын. Мамлекет чындап жардам берем дегенде эч болбосо ошон биздики бир аз жеңилирээк кылмак. Азыр алар менен бирдей кылтат, эч болбосо ошондой кылтат. Андан сырткары, мисалы мен кошумча нарыктан салык төлөйм да. Анан бул кичи чакан бизнестерден мен сырьё алганда анын 12% мага автоматически өтүп кетет. Демек ачыкка чыгып иштөө өтө кыйын. Жаңы салык кодексинде алар деле каралган жок. Ошондой эле билебиз, баягы айлыктан салык, подоходный налог деп коет. Ал 10%. Андан сырткары кызматкер баягы социалдык төлөмдү 10% төлөйт, 20%. Мисалы 20 000 айлык алса, ал 4 000 сом салык төлөш керек.
ошондо биз сунуштаганбыз эч болбосо ошону 2 эсеге арзандатса, төмөндөтсө 5%, 10% болсо 20 000 айлык алган бир 2 000 сом төлөмөк. Азыр мыйзам боюнча 4 000 төлөйт. Чын-чынына келгенде ал эч нерсе төлөбөй атат. Неге? Өтө оор. Эч болбосо 2 эсе жеңилдетип берсе, ошол сактуу эмелер жаңы салык кодексинде эч кандай каралган жок, кандай сунуштар кабыл да болгон жок. Мен бул салык кодексти эртеге бир көмүскөдөн алып чыгарына ишенбейм. Эми канатка бир кошумча да жакшы болот эле. Маселен, бүткүл өлкөлөрдө жана тамак аш тармагында, кайра иштетүү, айыл чарбасы тарамагында колдоо өтө күчтүү да. Булар эч качан чоң пайда алып келбейт. Бирок ошо чыдап элди багып аткандарды кичине колдош керек деп ойлойм да. Маселен, биздин өлкөдө өндүрүлбөгөн суу май дейли, кум шекер дейли, же башка продукцияларды башка жактан алып келебиз да. Сырьёлорду деле, туурабы? Жана жер семирткичтен баштап баарын алып келип атабыз. Ошолорду өлкөдө өндүрүлбөгөндө эгерде бул азаматтар алып келе турган болсо, мамлекет дотация бериш керек. Же болбосо салыктан такыр бошотуп койсо, кайта өндүрүлгөндөн баягы сатылган товардан баягы сатып атканда эле баягы кайта ордуна келип булардан пайда болот. Канчалык көлөмүн көп алып келсе, ошончолук салыктык база кеңейет да. Ушуну түшүнбөй атканда мен түшүнбөйм да. Мына үстүртөн эле түшүндүрмүш болуп коюп 1%ке түшүрдүк, силерге чоң мындай пайда болот деген туура эмес. Анан цифрализацияга да кирдик деп атабыз. Но цифрализацияга киргиздик деп айтып койгон менен толук кандуу жанагы көмүскө экономикадан чыгыш мүмкүн эмес. Буларга өздөрүнүн ичиндеги бири-бири менен карым-катнашындагы экономикалык алакаларды оңдошубуз керек. Ошол жерде дагы маселен баардыгын эле тышкары жактан сатып келбейт. Бири-бирине өткөрүп беришет. Товарларын өткөрөбү, полуфабрикатын өткөрүп береби. Ошолордун ичинде дагы баягы раз готовый продукцияга чейин ким алып барса, ошол кишинин наказание болуп калып атат. Тигинин салыгында кошо моюн илип коюп атпайбы? Же дотация бербесе, кайта ички взаимоотношения, тышка чыгыш өтө эле кыйын. Тышкы жактан алып келгендер саналуу десек болот да. Ушул жагынан алып келгенде импортозамещение менен экспортту көбөйтөбүз деп жөн эле ооз көбүртүп айта берген болбойт. Чоң ишканалар болуп туруп, мамлекет өзү колдосун. Жана алтын сатып атат дейли, стратегиялык бир товарларды сатканды мамлекет колдоп алат, ансы деле. Бюджет образующийлар. Ал эми өзүбүздүн ичибизде элди багып аткан азаматтардын оборотун алып келгенде тигилерден чоңураак болот. И жанагы пайдасы да көп. Ошону туура эсептеп, мындай элге да туура түшүндүрсө, көмүскө экономикадан чыгуунун жолу да оңой болот болчу да. Булар атайлап качпайт. Айла жоктон. Сиз өз сөзүңүздө да бир суроо жаралып турат да, Эркин Абзахович. Ошол эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кызматка кирип жатканда көптөгөн убадаларды берген да. Анын ичинде ошол социалдык экономикалык абалын оңдоо, экономиканы көтөрүү, ошол баягы эле көмүскө экономиканы, анан 2022 жылы республикалык бюджеттин көлөмү 4,7 миллиард сомго чейин чыгарабыз деген дагы убадалар бар да. 400 миллиардга чейин. Жана канчалары ушул берген убадалардын реалдуу турмушта аткарылып жатат? Эми азыр булар айтып атат 223 миллиардтын тегереги менен 21-жылды жабабыз деп. Аны жабышы мүмкүн, себеби дегенде жанагы кустуризация да болду, анан да башка механизмдер колдонуп кетпедиби? Бирок реальный экономиканы алып келе турган болсок, бизде жанагы тоо кенден башка ишенери эчтекебиз калган жок. Мунун бардыгын жана көмүскө экономиканын да бардыгын ооздуктап алып чыкканда деле 400 миллионго резкий 2 барабар чыга коюш кыйын, кичине мындай реалдуу жерге жакыныраак болуп сүйлөш керек. Оптимист болгон жакшы, бирок реалист болгон жакшы. Жок, популизм азыр өтпөйт, эл дегенде эле түшүнүп калды да мунучу. Өткөн мезгилде оозуна батышынча айта бериш болбойт. Муну Акылбек Жапаровдун иштөө мөөнөтүнө кийин да жооп бере турган күнүн ойлоп коелу. Рахмет. Бул жанагы кассовый аппараттар боюнча, салык кодекси боюнча канат айткандай, салык кодекси аз жаңы эме боюнча бул кассовый аппарат бул өкмөттүн 356 токтому чыккан 24 июнда 2020 жылы. Ошонун негизинде бул кассовый аппараттар колдонуу, ошонун өзүнүн графиктери бар. Ош шаары, Бишкек шаары, аймактар качан кирет. Анан бул салык кодексине кассовый аппараттын тиешеси жок. Салык кодекси жаңысында бул эми жаңы салык кодекс боюнча жакшы эмелер болду. Жанагы ишкерлер көп айтып аткан, жанагы бизде азыр эмне көп жакшы бир иштеп аткан жанагы таксилер чыкпадыбы көп.
частный жорго ондоймдай көп таксилер. Яндекс такси ошолор мурда салык төлөбөй келишкен. Азыр аларга дагы киргизди, салык төлөнөт, алар дагы төлөшөт. Жанагы электрон неме, анан Google ошолорго да бүт киргизилди. Азыр эми биздин ишкерлер менен алар мурда атаандаштык болбой, алар арзан болуп биздин ишкерлер эме болгон. Азыр аларга дагы киргизип, ишкерлерге көп эле жардам болуп атат эми салык, жаңы салык кодекс боюнчачы. Эми жана кассовый аппараттар боюнча бул эми өз илгери Сайыл убагында деле болгон, бул эми кассовый аппараттан эме кылган бир жагы жакшы, эми көмүскө канча товар Кыргызстанга келип атат, ошону учетко алганга дагы жакшы да бул. Канчага сатылып атат, канча товар кирип атат. Ошолор боюнча дагы учет. Жакшы жагы ошол эле мамлекетке бюджет толтуруу боюнча жакшы ыкма болуп атат, бирок ишкерлер өздөрү канчалык мындай жабыр тартпайбы? Ишкерлер эми азыр эми ишкерлер өздөрү деле колдогондор деле болуп атат эми болгондор дагы. Азыр эми кассовый аппаратты ким камсыз кылыш керек? Өздөрүнүн эсебинен алышабы же мамлекет? Кассовый аппаратты азыр мамлекетке кызыктар болгондон кийин өздөрү береби? Мамлекетке келген кассовый аппараттар бар, аны бекер берилет. Анан азыр телефонго дагы жанагы эме чыккан, приложение чыккан. Ошо менен иштесе дагы болот. Аны ошо приложенияны баягы смартфон, телефондорго көчүрүп алып, ошол менен неме кылса. Анан дагы бир жагы бул жаңы салык кодекс боюнча ошо кэшбэк деп коет, ошол чекти алгандан кийин кандайдыр бир пайызын кайтарып берет да. Жана ошо эл өзү дагы кийин барып чек талап кылып калат, чек бересин. Ошо чек бер деп эме талап коет да өздөрү. Эми мамлекетте ошол жагынан дагы эме кылып атат. Анан дагы бир эме болуп атат, эми ошол боюнча дагы чектер боюнча дагы лотереяга окшоп неме кылып, розыгрыш кылып ошондой. Эми азыр түрлөрү ойлонуп жатат. Дагы бир тактоо да. Ушул чектерди ошо каерден сатып алсак, ошол магазинге беребизби, торговый сетке, же болбосо салык инспекциясына беришибиз керек да? Жок, чек өзүңүздө калат да, чек өзүңүздө. Кийин топтоп алып бирөөгө беришибиз керек да. Жок, аны кассовый аппарат өзү прямо булар эме электронный барат да бар жок. Мен мындай эле түз суроо берейин. Мен бирдемени маркеттен сатып алдым дейли. Дайым эле бир маркетке барам да, жашаган жерим боюнча. Кийин ошол чектерди алып салык инспекциясына барсам, ким возмещать этип берет мага? Эмнени возмещать? Белгилүү бир өлчөмүндө кайтарып берет деген маселе чыгып атпайбы? Аны ошол соода точкасы. Айтып көрүңүздөр, урматтуу экономисттер. Эми бул мен жооп берсем болобу? Сөзсүз да. Эми бул жана кассовый аппарат боюнча Акылбек абдан кеңири айтып берди, бирок бүгүнкү күндө эң актуальный маселелердин бири болуп атат. Себеби дегенде бул кассовый аппаратты бардык ишкерлерге ишкерлер айтып атышат, мажбур койдуруп атат деген сөздөр да болуп атат. Ошону угуп калдык да. Бирок бул жерде айта кетишибиз керек, биз эми өзүбүз жана эле Эркин Абдыразаков айтып кеткендей, көмүскө экономика жөнүндө абдан чоң пайыздарды айтты. Эми бизде ар жерде ар кыл айтылат, эми 40% бизде көмүскө экономика бар деп айтылат кээ бир жерлерде. Ошолорду ушул биз азыркы бул да бир жолу да, кассовый аппараттарды киргизсек, биз жана көмүскө экономиканы да бир чыгарыш, ачыкка чыгарышка бир жолдордун бири. Бирок бул жерде биз ишкерлерди бир мындай жана басмырлап же болбосо ишкерлерди бир зордуктап ушуларды эме кылып аткан жери жок. Бул эми секин биз барган сайын баягы цивилизованный деп коебуз, жаңыча иштегенге өтүшүбүз керек да. Бүт дүйнө өтүп атат бул маселе, бул жолго. Биз эми ошентип эле мурдагыдай эле жүрө беришибиз керек. Биз ошол жанагындай переходный периодтан өттүк. Буйруса азыркы ишкерлерибиз деле көпчүлүгү, мен билгенден көп эле көпчүлүктөрү ушул азыркы ушул талаптарды туура эле түшүнөт. Себеби бул баары бир ушул жаңы нерсеге өтүшүбүз керек. Каалабайбызбы өтөбүз. Себеби дегенде бул дүйнө жүзүндө бардык мамлекеттерде ушул мисал үчүн бир эле силерге мисал айтайын. Мына биздин кичинекей Армения элинин санын жагынан дагы жеринин территориясы жагынан да бир жылда 3,5 миллиард акча топтойт экен да, миллион доллар. Биз 1 миллиардка зорго топтойт экенбиз. Караңыз, 3 эсе аз топтоп атабыз да салыкты.
салык эми баягы төлөмдөрүн. Бул деген эми бизде мүмкүнчүлүк бар деген да. Биз эми дагы деле ошол баягы ошол система менен жүрө берсек, жана көмүскө экономиканын пайызы көтөрүлө берет. Биздин баягы бюджетибиздин деңгээли төмөн боюнча кала берет. Ошон үчүн бул мамлекет бар тараптан ойлоп атат. Ошол эле учурда мына кассовый аппаратты киргизебиз дегенде биздин президент ишкерлерди колдойбуз деп мына 8 миллионго чейинки обороты барларга салыктардын бар түрлөрүн бошотту. Ал жерде ошол 8 миллион оборотко чейинки ишкерлер, оборот кылган ишкерлер бар болгону ошо подоходный налог төлөйт, эгер колунда адамдар иштетсе. Андан тышкары жана сот страхование төлөйт. Бул дагы бир жагы жакшы, жанагы кээ бир адамдар ошол жерде иштеп жүрүшөт, ишкерлер иштетип атышат. Эч кандай стажы жок. Эртең кийин пенсияга чыкканда кыйналып атышат. Андан кийин ойлоп атышат, мен ушул стажым жок болуп калыптыр деп пенсияга келгенде бир топ кыйынчылыктарды да учурагандыктан азыр эми ушул нерселер эгерде бардык ишкерлер ошондой жанагындай колунда иштегендерди мыйзамдуу легалдуу иштетип, ошодон жанагындай аз да болсо кичинекей соцфондко төксө, подоход салык төксө, бул деген бул келечекте алар өздөрү үчүн да пайдалуу да. Биз ага өтүшүбүз керек, менин оюмча. Жана Садыр мырза, ошол өлкөдө болуп жаткан улуттуу реформалардын кайсына бир баа берет элеңиз өзүңүз? Реформалар боюнча. Азыр ошол эле салык кодексте кассовый аппарат боюнча, бул кассовый аппарат боюнча абдан туура, өзү негизден салганда бул өтүшүбүз керек. Ишкерлер дагы бул дүйнө боюнча өтүп атат да. Биз эле эмес, Кыргызстан бул мамлекеттин бюджеттин бир эле мамлекетке карабай биз дагы жардам берип, ошо ишкерлер дагы көмөктөшүбүз керек да. Ушул экономика маселесинен өтсөк, ошол бюджет таңкыстыгы боюнча, тышкы карыздар боюнча кандай чара эми биздин тышкы карыздарыбызды ички карыз экөөнү кошкондо биригип абдан эле чоң цифра чыгып калып атат да. Жылда мамлекеттик бюджетте бул каралат. Мына быйылкы жылы 28-30 миллиарддын тегерегинде бюджеттин ушул тышкы жана ички карызды тейлөөгө кетти сумма. Бул эң чоң сумма. Эгерде бул сумманын баарын алып калай турган болсо, канча социалдык багыттагы объектилер, же болбосо жөнөкөй жарандарды колдоо, же болбосо ошолорду эгерде бюджетибиз таңкыстыгы жок кабыл алынып, бюджетибиз ашып толуп турса, бизнесмендерди колдосок дагы казынабыз кеңеймек да. Бул жерден алып келгенде көбүнчө баягы башында Париж клубу бар, эл аралык деңгээлдеги финансылык институт, чоң өнүккөн мамлекеттердин ортосунда. Анан Всемирный банк, валютный фонд деген бар. Ошолор менен жылда сүйлөшүүлөр болот. Биз ошондой сүйлөшүүлөргө келгенде көп преференстерди пайдалана албай калатабыз. Себеби дегенде Кыргызстанга ишеним, экономикалык ишеним жок болуп атат. Себеби дегенде стабилдүүлүк жок. Жылда шайлоодон шайлоо, митинг, анан же болбосо өзүбүздүн милдеттенмелерди аткарганга мүмкүнчүлүгүбүз болбой калып, айрым эл аралык уюмдук мүчөлүк акысын төлөгөнгө каражат жок болуп калып атат. Керек болсо официалдуу делегациялардагы башка жактарга чартердик рейс менен учуп кетип атышат. Себеби дегенде эмгиче биздин Кыргызстандын авиакомпаниялары, мына өзүңөр билесиңер, кара тизмеден чыга элек. Ушундай кыйын мезгилдерде биз өндүрүштү жолго салмайын сайын мен 100% бөркүмдө ишенем. Эгерде биз өзүбүздө болгон мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен ресурстарды толук кандуу өзүбүз иштетебиз. Же болбосо баягы коррупциялык элементтер менен келген крупный эл аралык аферисттерге негизги бюджетти түзүүчү байлыктарыбызды бербешибиз керек. Анан кредит алганда дагы максаттуу. Биз мурун кредиттерди дагы жанагы бюджетти колдоп коелу, акчанын курсун колдоп коелу, жана кредиттердин учетный курсун бир топ стабилдүү кармаганга деп эле кандай гана баягы социалдык бир тиын алып келбей турган долбоорлорго деле болсо биз гранттык болобу кредиттик акчаларды үстүнө ала бергенбиз. Анан экинчиси биздин эң чоң энергетикалык жана жол коопсуздук маселесине алынган кредиттердин баардыгы бул коррупциялык элемент менен түзүлүп, 2 эсе керек болсо 2,5 эсе кымбат
болуп калып, жалпы бюджеттин же болбосо тышкы карыздын күчөп кетишине алып келди. Мындан кийин андай болбош керек. Бул жерде бийликтин 3 бутагы тең жетекчилери жөн эле отставкага кетип калбастан, баягы ким кабыл алып кол койгон, ушул бюджетти разработка алып койгон министрликтерди, жогорку кеңештин депутаттары да жоопту. Себеби дегенде казына маселеси, экономикалык маселелердин бардыгы жогорку кеңештин көзөмөлүндө болуп келди. Эми бийликти президент өзүнө алып, аткаруу бийлигинин башы экөө тең бири болуп калгандан кийин президент дагы баягы жогорку кеңештин жоопкерчилигин сурай турган мезгил келди деп эсептейм. Булар бардыгы өзүнүн ыйгарым укугуна жараша ар ким өзүнүн милдетин аткарсын, и плюс жоопкерчиликти кошо тартса, ошондо гана биз акчаны социалдык багытка жөнөтпөстөн карыз төлөөгө жөнөтүп аткандан кутулабыз. Мына ушул эң башкы маселе. Жоопкерчилик, тартип, экономикалык сабаттуулук керек биздин элге. Ансыз оңолуп кете албайбыз. Рахмат. Мына ушу менен программа сөз соңуна чыгып баратат. 2022 жыл Кыргызстанда кандай жыл болот, бул бир гана убакыт көрсөтөт. Кандай өзгөчөлүктөр жана туу келишиктер күтө тургандыгы биз азырынча айта албайбыз, бирок ишеним ниетибиз бар. 2022 жыл жакшы жылдар болушуна тилектешпиз. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.